Yerdi biz berbeşiyoruz gerek. Yerdi biz berdik, Cerget Altın kempini kiyeriz. Эки миңден ашық елді қауіпті авалға қалтырып, үйге тәжіктер келіп атқанда, жасын жатқан Жеңіс Парпиевке неме қорғай одыңыздар. Maksat elimiz, Kırgız elimiz, mekanimiz, ıyık mekanimizi saktaş üçün. Men kelgende mana жерде айыл жоқ еді. Bir xilda iylab ketadilar kechasi. Hatta shu yerda ham ayıl bo'ldi. Mana Xudoga shukr. Xudoga shukr hozir ayıl bo'ldi. O'zing misoldan demishilar. Mana tajiklarni ko'rib hozir ketgan qara uyda jadat mana ostida qo'ydi. Har bir uyda jengdan misollar bor ekan. Qancha biz bugun deputatlar менен чогуу эмеге келдик эле Баткен областына. Анан эртең менен бир мыйзамды талкуулап, чаккан орто бизнестин өкүлдөрү менен жолугушуп, андан ары биздин коллегаларыбыз кетишти, анан мен бүгүн 1-2 күн биякта лейлек болуп кетейин деп анан бияка салдым. Программадан сырткары эле. Келип анан сиздерден кабар алып учурашып өтөлү. Эми биякталардын баарын өрдөктүн өзү чөлдө болсо да көзү көлдө дейт го. Андай болгондо биз баарыбыз кейип карап турабыз, эми бирок кичине стабилдүү болуп тынчыраак болуп калса эле кайра таштап атмайбыз бар да биздин. Өзүчө болсо көңүл бирок алып. Ошон үчүн анан бул экелер лейлекте эмеде кулунду да депутаттар, Катыраңда, кулунду да ошо местный кеңеште лейлекте. Ошол менен барып келдик. Анан лейлекке баратан сиздер менен да бир учурашып өтөлү деген ой менен токтоп калдым. Рахмат. Şu kollegalar diyen bardığını ala göğüpsüz oksayga. Buradağı kelip, bu da örüp ketken Törebaev, Tavaldı Tillayev, Aynur Altıbayeva, kanaşılar, suradı selerdi dep aytıp koyanlar. Anan sizge Комиссия азыр иштеп атыптыр, ошо комиссиянын жыйынтыгы чыгып чечимдер кабыл алгандан кийин биз дагы кичине аякта трибунада анча-мынча сүйлөгөндө эми ошого барып келдим деп айткан жакшы да. Анан аякта туруп алып эле божомолдоп соксоң болбойт. Бул эме маселе. sözünüzü bölsegen, usunça eldi zastavaga jaşınıp alıp, 2000'den aşık eldi kooptu avalga kaldırıp, uyga tajikler kirip atkanda, jaşınıp jatkan Жеңиш Парпиевке hiç neme korkup adыңızlar. Даже süröp adыңızlar ham. Kiyingi topulanda nemede jatıp alıp, özümüzden eldi yarım 40-50 balanı miliselerge attırıp jaradar kılıp taşladı. Hiçkiminizler haber almadыңızlar. Даже süröp koymadыңızlar. Spikeringizlerge çeyin çıktım. Kegile mana şuntu atar. Aşı eldin atынан Жеңиш Парпиевке iş kozgoğusanızlar biz ben nemege çeyin aytkan, prezidentke çeyin kayrılgan. Kelip akranası menen mana elden suraң, meni jalgan aytты deseniz. Zastavaga kirip jaşınıp alıp bu etten tajikler uyga çeyin basıp kirip atkanda çıkpay jatkan nemede. Dağın onu vitse kılıp kotarıp juresler. Deputatlarımızlar ham kelip vadanı berip hiç sözde atkargan yok, kelgen yok. Kına şu Tillayev, gelsin şu yerge. Şu sizlerge birinci bir bağında toxtamımızı көрсөтөм мен деп. Zulpukharov, kına şolar. Say men Tajikte birinci topulan болгондо toxtamды бизге көрсөтпөй кетти. Мен аяктан көрсөтөм деп. Bardıq Жеңиш Парпиев жолдогу Астында каранды деп. postordu dağın aldırıp bardıq joktu. Tajiklerge bana dep açıp berip koydu. Ошо тоxtamда не деп кол коюлган? Тажиктер азыр мына көпүрүбүздү талашып атат. Жарымы биздики деп. Жаңы бияк өткөнбү? Неге десе Жеңиш Парпиев ушинтип токтомго кол койгон деп. Ошол токтомду сиздерге көрсөтпөгөн бизге көрсөтөт. Бул эми мамлекеттик сыр деп силер саясатчысыңар. Бир жерде болсо бир жерге чыгып сүйлөп экенин эмесине зыян тийгизесиңер деп бизди дагы аябай эметпеди да. Жок, ошондо өзүнү Тажиктин агенти дегенде ham сиздерге жооп бербей жабык ашык деп туруп алдыбы? Жок, ал сөз болду. Тажиктин агенттиги стоп. Органдар баары текшерди. Бир дагы эме далилленген жок да. Бетте жашынганы далил эмесби? Заставада губернатор экөө акыраналары менен кирип мынтыктарını кайдып элге көздөп жатып алганы далил эмесби сиздерге? Ошондой адам эл башыга иштешке немеге акысы барбы? Мен өзүм
катуу сынбадым чындаса. Охраналарını koyup koyganda ham tajiklar atalmaydılar. Şu özünü korugan охраналарını grançaga koyup koyganda ham atalmaydılar. Bizden elde 40-50 balanı attırdı. Videodan körüңүздөр meni. Bardığıga, zam ministriga çeyin barsak, biz prikaz bergenimiz yok, jokorttan berdi dep, ayt desek aytmaydı. Özü şu nemede jattı var. Bular dalil emes mi sizlerge? Жеке мен айттым. Жеке мен катуу айттым аябай эле. Бул киши даже кетиш керек деп айттым. Эмне кармап атасың аны? Себебim шайлоодо иштеп берсе болду. Башка Sametxani Abdülgaziyev kelgende ham mana, bette ham ayttık. сиз айттыңыз окшойт го. Prezident kelgende, Batkende nemede ham turib aytdım men. Nemede. Ооба, көрдүм. Былтыр карайбыз дейт hiç неме чыгарбайды. Bu кандай мамлекет, кандай закон, кандай неме болду. Жеңиш Разаков боюнча. Жеңиш Разаковго элдин наразылыгы бар экен да Сапетте. Kelsin, özü kelsin bizden aldığımızda. Kelip joluksun. Ayta turgan sözdü betiga aytıp bolayı. Bizden neme hazır keçe başlandı o delimitatsiya boyunca. Переговорлар уктуңуздар? Bardık yoktu açıp taşlagandan keyin ne gereği var? Yo, men uksаңыз, keçe başlandı uktуңуздарбы? Otamı bardım. Азыр Жеңиш Разаков баш экен делимитация комиссиянын төрагасы ошол экен. Şambede joluguşudağını YouTube'da gördünüz mü? Tajikler atırılıp bağırıp söylep oturat. Cengiz partiyesiniz, жерди karab oturat, biri o söz söylegende. Кеңеш Ben osonday kişiler Kırgızstan'a kuyuyor, Çeçe çegaranı. Ondan başka kişini kılış gerek de komisyanın töregaсын. Именно onu kılamızda onda büttü de onda. өзүмүздө кеңешчилик күйбөй атат. Чегара маселеси ошондон бери эме болуп келатат. Ого чейинделе болгон го эле киш. Бая комиссиянын составы. 2014-13 жылдан бери мына канча сүрөт? 13 жылдан бeri 6 жылдан beri 1 метр дагы чегара чечилген жок да. Kiremenin misli. Tajikler bazdın çoğunu bütürüp otat. Биздин эме комиссиянын мындайча айтканда 1 грамм дагы алеге баягы элдин пайдасыга чечкен эмес жок да. Ошондуктан баягы эл ошо нааразы болуп атат. Азыр бүгүнкү күндө комиссиянын составын толугу менен өзгөртүш керек деп атат. Ол эмес. Özümüzdün Agroddu tosturbaydı. Kelip bardığı başvarı var ve toktu kurbanın demiş. Tajikler bardığı işini bitirdi. Ana bizden narazıçılıklardı. Daştan Arsızbek'e bardığıga jetkilimiz ol. Zulpukharovga, odan arkana, Kavaraganın arkana. Sürep atardı gelişlerden. Kıladırman Allah koşup da İskender Kosalları komisyona kirgisi gerek değil mi? Bir kere bir kirgi kuyumu ben de koyup alıp bir kere yendi. Ona da kılayarak olmayacak mı? Martdagi to'polondan keyin kelib protokolga qo'l qo'yildi, shularni ochdi. Cengiz Partiyevich o'zi bosh bo'lib protokolga qo'l qo'ydi, ochtirdi. Mana kecha qaytadan qo'yamiz deganda oxir ne bo'lib ketdi. Ular Jakorga qata tamoyin solamiz deb. Jana boshqa blokdan ko'rsatdim o'shadan o'tdi. Olgan narsani qaytib qo'ya olmay qoldi. Ularni olishning ne keragi bor edi? Sol turganda turadilar-da, uni olib qo'yib, ham qaytib o'rniga qo'ya olmay qoldi. Qo'yavizsa bular Jakorga qata tamoyin solamiz deb. Landın granisasını vapşı captılar, gerek emez. Вот именно şol gerek. Demesiyem, captılar var yoktu bana. Elektrik yollayan bu türkülerden Kırgızistan'da vapşı tazikli captılar, gerek emez. Bir ay japsanız da özleri keleti. Vapşele capsın. Bir ayda keleti özleri kalakın mızıkana oynayın. Turum bir ayda japsak itoğu bilinedi. Tuğanlar da iyiye kelet. Moş bir yıl jağlat, moş 10 yıl, moş 5 yıl jağlat. Көп нерсesi бизден көз карандыларын, тура элдин чегара. Жол şuradan mı? Yol şu yerde, şerden ötet yol. O yerde yol salı versek. Жанындары. Бизде эгерде бу жерден тосуп туруп коя турган болсоңуз, бул кайрагач менен мына жаңы салынган жол менен баары каттап коюш керек да бул. Барыкты. Eline vattana barıp. Şunday карап коюш керек. Şeres kılındı. Güzellik километр узатып коюш керек. Barıqda alып barıp mına yaqın. Şonda olur başı. Mına da bunu. Çene şundan leylik menен ötsün. Liline vatkan. Hem yol berбей koyuşka hakkın yok bolsa kerek ha zakonda. Anklafka yol bere özü. Beret. Yol berебиз. Biz berбейт эмес, беребиz. Mana şu yerden ötüne dep koyuyoruz gene.
150 kilometr var. 3 günden keyin özleri жалынып келdi. Кешелер айткан жерден эле өттүк аяк. Булардын калкынын саны воруктукка канча дедик? 40 миңден 40 миң да мына. 40 миңден ал жак бул жагы, мындан ашыгыраак. Может аз, может көбүрөөк эмшөнүн тегереги деди. Эл менен элдики жакшы элеби мамиле мындай? Кошунада турганда. Жок. Каттуу барбы? Жок, азыр жок. Мурда жакшы эле. Азыр мисалы үчүн лично мен тажик тапсам, мынтык таппайм, мынтык тапсам тажик. Любой жерде азыр бүгүнкү күндө маршруткалар каттайт да мага. Остановка турса, жаңы Маршруткалар да тактабайт. Маршруткалар каттайт. Председатель Чоңдору, бийликтегилери келип, өздөрү чогулуш кылып, кыргыздар менен вообще немени үзгүлө деп айтып атат. Өздөрүнөн келип айтып атат. Мамиле кылгыла. Мамиле кылгыла деп жума намазда, мечитте, чогулушуда чоңдору өздөрү барды келип айтып атат. Алардын чоңдору тынчтыкка Саясатта бул жерге жетпейт. Олардыкы наоборот болуп атат да, бийлик тукуруп атат элди. Давай. Граница чечилип калганча 1 метр болсо ham алып кала бергиле. Бийлик даже колго автомат берип атат граждандарга. Ат кыргызды деп. А биздики наоборот да. Тур деп өзүңдү атып атат. Немеде интернетте көргөн болсоңуз, Же биздин бийлик командир шок Искандарды Биринчиден мынайда, биринчиден сиздерге рахмат. Лелек ойгон эле келет, а? Кечегиден кийин лелек ойгон. Лелектин акими постоянно сиздерге лелектин акими сиздерге каршы иш кылып келди. Туурабы? Туура. Постоянно иш кылып келди. Кече дагы мен эмеде болгондо вообще мен айтпай турган сөздөр лелек эми көз ачылды. Биз давно айтып келгенбиз, чегараны чечкиле деп. Кече Жакөрүктү чөчүп тосуп койгондон кийин бардыгын көз ачылды. Шоктун келгенден кийин бу жерде климат өзгөрдү. молодец. Шок келгенден кийин вообще эми өзгөрдү. Тажиктер көрдүү болуп кетти өзүнчө. Биз тажиктер никогда духу түшкөн эмес. Биз баягы төрөлгөндөн бизге ата баба генетически бизге салган да. Сарттам айлангыча ошо биз бул өлүп калсак дагы коркпойбуз бул нерседен, тажиктанчы. Биринчиден. Анан экинчиден Кудайга шүгүр судун башыбыз. Бирок мына жерде турган ар бири батыры. Эгерде шер кете турган болсо лелегин тең эле аңгылапта калат. Мына Тавалдыга дагы айттык. Баткенам бүтөт барды. Тавалдыга дагы айттык, башкасыга дагы айтып атабыз. Бу жерде Жеңиш Аразаков чемпион эле Тажикстан. Ону моюнга алыш. Биз делимитация демаркация комиссиясында айтып атабыз, мына жерде биле турган адамды койбосоңор биз утулабыз деп. Мына Үкам Шайыр 5-6да мына шу сиздердин депутатыңыздар, Лелектин депутаттары бизди жогору жака жөнөттү. Баргыла деп. Ол неме болду? Мен жердеги депутаттар Максат деген депутат биринчи баягы ким мына жерде Манон деген рекет барбы? Шо чыгып туруп баягы кыргыздар кууган экен бар жерде. Наркоборон. Тажикпи ал? Тажик. Шо наркоборон куугандан кийин 3 күндөн кийин келип шагыл төгүлүп атат. Туурабы? Шагыл төгүлгөндөн кийин автоматически фундамент куюлуп атат. Анан кийин шонон кийин Манон куугандан кийин депутаттар келип туруп первый зам губернаторга барган экен. Ол киши келип айтты, мына тажиктики. Искандаров айтып атат. 91-жылкы карта боюнча тарыхый дагы бол именно 275 метр Жакөрүк ол биздин жерде атат. Ол биздин жерде атат. Мына Рахмон менен жолукканда дагы, Жээнбек экөө жолукканда дагы делимитация демаркация комиссиясы 2 адам барганда биз мен айттым деді. Шеф, мына документтер полный биздики, жер биздики. Искандаров полный шо жер биздики деп аткандан кийин зам губернатор барып туруп онуку деп айтып атат. Кеңеш Салихов. Кеңеш Салих. А мына азыр телефонун көтөрбөй губернатор экөө жолугуштан качат. Бул мындай болбойт да. Биз айтып атабыз, биле турган адамды койгула, биле турган адамды койсоңор, мылтыксыз эле чечилет бул вопрос. Эгерде мылтык боло турган болсо, мылтыктан не кылабыз? Айла жок. Туурабы? Айла жок. Мылтыктан не болду? Биз раз мындай Аксайды кеткенден кийин Лейлек Момин Аллах акбар Жергеталдын кепини кийебиз. Жергеталды мен билем. Целый район калды да анклавда. Жергетал тарыхыда документальный биздин жер экен. Жергеталда дагы биринчи Тажикстанда болгон гражданский согуш именно кыргыздар менен өзбөктөргө болгон. Шо жердегини зарайына көчүп кетип атканда тажиктар үйүнү айткан экен. Мына кыргыздын үйү меники, мунуку депчи. Азыр шоктун башында шо бар. Не бар? Биз эч нерсени билбейбиз. Мен шого айттым, любой нерсеге даяр болойлу. Коңшулар менен биз тең ата сүйлөшөлү. Иш козгоду. Мен иш козгондон коркпойм, вообщемчи. Туугандар, сиздер батырсыздар. Биз Лейлек мына ошо Жакөрүктөн кийин көзүбүздү ачылды. Биз айтып келдик. Акимге дагы мен айта турган сөзүм бар. Мен ол киши менен любой жерде сүйлөшөм. Бирок азыр бир жакадан баш бир жеңинен кол чыгарып, Жеңиш Разаковду алдырыш керек. Курбанбай
Курманбай аканы алып келбесек иш чатак. Биз утулабыз, позиционный жерден утулуп калабыз биз. Кече мына мен сиздерге айтып коеюн. Лейлекте бизге аким отчет берди. Именно Лейлектин баягы жерлери боюнча. Буларчы такталган эле жерде такталбаган деп айтып атат экен. Бул биздин жерлер. Ондо боло турган болсо биз армияны неге кармайбыз? Ондо бизге президенттин эмне кереги бар? Ондо бизге бийликтин эмне кереги бар? Ондо бизди Тажикстанга эле берсин ондо. Эч бул керек эмес экен да бул жерлер. Биздин тең ата сүйлөшө албаса, башка кыла албаса, элдер айтып атат чемпион деп. Анан бир бүтүндөй бир 200 000 халкы бар. 2 районду, 1,5 районду ушинтип ушул кепиге койгонуга эми таң каласың да. Неге деген суроолор өтө көп. Неге деген суроолор өтө көп. Мына билебиз бул жогору жакта кимдин бизнеси бияга болуп атат, кимдики ояка болуп атат. Şu кеңештин, айылдык кеңештин депутаты болсок дагы барып до конца биз аяга чейин турабыз. Рахмат. Шого мына азыр дагы депутатыңыздарды чакырып атабыз. Дагы кошмо жыйын кылабыз. Мына кече Лейлекте кошмо жыйын болду. Азыр дагы кошмо жыйын кылды. Жогору кеңештин депутаттарына мына эме кылдык. Мына Жанар бизди биринчилерден болдуруп, Жанар мына рахмат үкө сага. Биринчилерден болдуруп, проблеманы айткан кишилерди укпайсыңар, неге кылмыш иш козгойсуңар деп жогору кеңештин трибунасынан ушул кишилер айтып. Ана кийин мынау сиздерге кылмыш ишти козгондо биякта канча жүрөгүбүз бар? Мына жерде азыр эми муну караңыздар. Мына жерде биз позициябызды неме кылып депутаттарыңыздар барбы? Кана бюджетиңиздер канча? Bir yıllık ücret 5 milyon tөгөрөбүз. 5 миллион. Мына жергечи биз айтып атабыз. Элди кармап калыш үчүн кайтарылсыз акчаны бериш керек. Именно бу жерде ач бала менен ток бала ойнобойт. Тажиктардын положениясы кандай? Биздики ошондон полный biz şu yerге şartты түзүп беришибиз керек. Ana şu айлык бүтүнү кармашыбыз керек аксайдычы. Жол чики-чики болсун, үйлөргө суу кирсин. Эртең мен айтып атам да, мына жерде мына мисалы үчүн мына кишилер жашайт, улак сакалдар жашайт. Олардын аялдары менен өздөрү жашабайт жаш балдар. Потому что Афганистандын эле положениясында жашайт да бу кишилер. Эртең анау балдардын келинчектери жашабайт, тажик ошондой кылат. Уже кетип атат. Уже элдер уже бияга кыз бергенге коркпабыз да башка. Биз айтып атабыз да Жанар, мына жердечи элге дух бериш үчүн чөнтөгө салыш керек саканы. Саканы салыш керек. Бюджеттин баягы местный бюджетти көбөйтүш керек. Шайлаганыңыздар деген бир нормальный өзүңүздөр билесиздер эми. Иштей турган адамдарды духу барлар шайлабасаңыздар, чөнтөктө боло турган болсо духан болот. Бүт жактуу өкмөт карап турган болсо тең ата сүйлөшөт да. Зоодун башыга чыга турган болсо сиздер дагы чыгышыңызга туура келет. Башка айла жок. Бизге кылган үчүн биринчиден рахмат. Мына инем айткан болуп атат азыр бизде мына элдин баягы немесин билдиңиз кандай болуп атканын. Бай протокол токтом деп атпайбы көрсөтүлбөдү. Коридор деген сөз бар да. Азыр эми аяктан объездной жол бар курулган. Именно Тажик өтсүн, Бакай биздин айылдарга деген бир жол курулуп атат да азыр. Асфальттанат жакын күндөрдө. Ошонун эки четине биз элге участок бергенбиз да. Азыр эми элдин кичине колу жукалык кылып атат. Ошон үчүн баягы айткандай bir kaytarımsız nemeni karap berseňiz. Köp жылдык суда болот эле илгери бергени. Bir 10-15 yıl. Onu 10 жылдык. Şonda эл тегиз немени салып жүгөргөндө үйлөрдө. Баягы кылган жолдагы айылдын ортосунда калып кетет да. Эми ошондо коридор деген эл гыжалат да азыр көрүп атасың элдин маанайын түшүнүп турасың. Сүйлөгөнүбүз ошол бир кулак şu границада турат да. Дагы не болду, не жок, каякта оякта чыкты, биякта чыкты. Күнүгө бир неме бар. Мындай айтканда приключение бар да бетте. Бир себеп чыгып атат. Бул бияк өздөрү немени провокация кылып бирдемени чыгарат. Ошон үчүн жаштарды кармап калыш үчүн эң эле бир суранган ошол суда керек да бизге. Көп жылдык. Көмөнөттү бир банк менен сүйлөшүп туруп, жаштар тегиз үйдү салып, Ереске жайылы банк таша да. Насос чыгып суу чыгып атат да эми жакында. Эми үйдү салып жүгөрсөк тамдарды. Эми ana şu жолдорам курчалып калса, эми элдин азыр жакын ортодо демаркация жүрүп атат дейт. Элдин корккон, ойлогон бир жерибиз кетип калбасын деп атат. Биз дагы ошону такалап атабыз да. Бербей атпайбы? Же бизди кошсо экен биз билебиз азыр айтат элек мындай мына буяк. Ошо Курманбай эскендерди коштугун талап кылыш керек экен. Кайра өзүн ордуга жумушуга койдуруш аракет кылып. Азак алыш керек болду. Керек болсо вице-премьер кылып салыш керек. Элдин немеси кайра өзүн ордуга койдуруш керек. Туура. Туура көрсөңөр мен жакшы баягы эми ояктан келип бир өз кабар албай, сиздер менен бир өз учурашпай туруп эле чегип кыйсам болбойт.
Бирок сиздерге баары рахмат. Кийинчерээк дагы бир келебиз. Мына окшомдорду банк сиз айткан азыркы суданыбыз. Чек арадан жерден өткөн маанилүү нерсе жок да мамлекет үчүн. Yerdi biz berbeşimiz gerek. Yerdi biz berdik, Cerget Altın kepini kiyeriz. Эки миңден ашык элди кооптуу абалга калтырып, үйгө тажиктар кирип атканда жашынып жаткан Жеңиш Парпиевке неме коркубадыңыздар? Maksat elimiz, Kırgız elimiz, mekanimiz, ıyık mekanimizi saktaş üçün. Men kelgende mana жерде айыл жок эле. Bir xilda yillab ketedilar kechasi. Hatta shu yerda ham ayıl bo'ldi. Mana Xudoga shukr. Xudoga shukr hozir ayıl bo'ldi. O'zing misoldan demisizlar. Mana tajiklarni ko'rib hozir ketgan qaram uyda jadat mana ostida qo'ydi. Har bir uyda jengdan soldat бар ekan. Биз мына Баткен облусуна болгон сапарыбызды Лейлек районунда уланттык. Мен ушул буга чейинки чек арада ар кандай окуялар кайталанып жаткан Аксай айылына бардым. Аксай тамдык жолу менен тааныштым. Курулуп аткан. Андан сырткары ушул чек аралаш Максат айылына бардык. Бир нече жерде биз эл менен жолугуштук. Абдан олуттуу маселелерди койду эл. Ушул өздөрүнүн күтүп атканын, өкмөт чечкиндүү кадамдарга бара албай атканын, абдан оор маселелерди айтышты. Биз ошонун баарын угуп, элден кабар алып, сүйлөшүп, ушу колубуздан келишинче аракет кыларыбызды айттык. Эми мына баш аягы бир 60ка жакын маселени боюнча бизге табышташты. Бирок биз албетте анын баардыгын чечүү мүмкүн эмес экенин ошол эле учурда колубуздан ушунун арасынан бир нече пайызын чечүүгө мүмкүн болоорун айттык. Биз сөзсүз түрдө ушул өзүбүздүн интернет баракчаларыбыз аркылуу эмне чечилди? Мисалы айылдарга психолог жиберүү, столба, электр сымдары, компьютер сыяктуу маселелерди булар чечкенге болот. Бирок ошондой эле мына чек арадагы маселелер, кадр саясаты, пайызсыз кредиттер, таза суу сыяктуу эми чек арада бүт инфраструктураны оңдоп, ушул биз чек арага абдан маани беришибиз керек экенин мен дагы айттым. Биз бул биринчи кезекте чек аралаш айылдарда тынбай кабар алып, ошол жерде биздин инфратүзүмдү оңдоп, социалдык объекттерди куруп, элге баардык жагынан шарттарды түзүшүбүз керек.